Жылаандар. Хордалуулар тибиндеги сойлоочулар. Денеси узун, буттары жок. Денеси мезгили менен түлөп туручу мүйүздөнгөн кабырчык менен капталган. Ачаланган ичке, узун тили сезүү милдетин аткарат. Жылаандар чөптүн, бадалдардын арасында, таштын арасында, жердин жаракасында, бакта жана башка жерлерде жашайт. Бардык түрү сууда жакшы сүзөт, жаныбарлар менен азыктанат. Ири жылаандар омурткалуулар, балык, бака, куштар, майда сүт эмүүчүлөр менен азыктанат. Майдалары курт кумурскалар, моллюскалар жана башкалар менен азыктанышат. Табылгасын уусу менен кысып же баш менен уруп өлтүрөт. Уулуу жылаандардын үстүңкү жагында башка тиштеринен чоңураак эки уулуу тиши бар. Уу чыгаруучу каналга уулуу безден уу агып келет. Жылаандар тынч турганда уулуу тиштери үстүңкү жагынын алдында кайрылып турат. Чакканда тишин алдыга чыгарып, күч менен табылгасына тишин батырат. Уулуу жылаандар уусуз жылаандардан сырттан караганда тишинен башка айырмаланбайт. Кадимки шартта жылаандын тишин ачып кароо мүмкүн болбогондуктан жылаанды көргөндө чочутпоо, ага тийбей өзү сойлоп кетүүгө мүмкүндүк берүү керек. Алар кишиден коркот, өзүн коргоо үчүн чагып алат. Дүйнөдө белгилүү 2500дөй түрдүн 200дөн ашык түрү уулуу. Филиппиндик кобра. Филиппин аралдарынын түндүк бурчтарында жайгашкан өтө уулуу жылаан түрү. Көрүнүшү өтө эле сүрдүү жана коркунуч туулганда көтөрүлө турган калпагы бар. Кобранын орточо узундугу болжол менен 3,3 фут. Бирок кээ бир филиппиндик кобралардын узундугу 5,2 футка жетер белгилүү болду. Филиппиндик кобра көбүнчө Филиппиндин түздүктөрүндө жана токойлуу жерлеринде жашайт.
жана адатта агын суулардын булактардын жанында кездешет. Филиппиндеги кобранын уусу аябай күчтүү жана анын курмандыгынын дем алуу системасына түздөн түз таасир тийгизүүчү постсинапсиялык нейротоксинден турат. Ошондой эле анын нерв булчуң системасынын шалоорусу экени белгилүү. Кобра чагуунун белгилерине катуу жүрөк айлануу, кусуу, шакый кармоо, ич оору, баш айлануу, диарея, сүйүлөө жана дем алуу кирет. Башка жылаандардан айырмаланып, симптомдор өтө эле тез, 30 мүнөт ичинде пайда болот. Ооруну басаңдатуучу дарылоо ыкмалары бар болсо да, алар ар дайым эле ийгиликтүү боло бербейт. Анткени кобранын тиштери көп учурда өлүмгө алып келет. Анысы аз келгенсип, Филиппиндеги кобра да өзүнүн уусун түгөтүп, адамдардын көзүнө олуттуу зыян келтирет. Анын ичинде туруктуу сокурдук келип чыгат. Шпинат. Шпинаттын 3 буруштуу формасындагы башы бар. Ал өтө узун жана көрүктүү эмес. Бул шылдың жылаанга окшош. Бирок анын бездериндеги уулуу заттын касиеттери тирүү организмдерге башка жол менен таасир берет. Сойлоп жүрүүчүлөрдүн бул өкүлү өзүнүн туугандарына майрым өткөрүүдөн баш тартпайт. Жылаан жашыруун жерден кол салат. Австралиялык тендондун чабуулунан өлүм дем алуусун токтотуунун натыйжасында келип чыгат. Анын уусу нейротоксикалык. Эгерде антидемот колдонулбаса, 6 сааттан кийин өлүм алып келиши мүмкүн. Антидот негизги белгилерди жеңилдетип, жабырлануучунун абалын жеңилдетет. Дары-дармексиз эле жашоо мүмкүндүгү 50%дан ашпайт. Филиппин анык кобрасы. Бул сулуулукту эч ким менен чаташтыра албайсыз. Кең капюшон абдан таасирдүү жана коркунучтуу көрүнөт. Жер бетинде кобралардын көп түрлөрү жашайт. Дүйнөдөгү эң узак уулуу жылан падыша кобра. Филиппиндиктер эң уулуу кобра деп аны эсептейт. Кооптуу кобра дененин алдыңкы бөлүгүн жерден жогору көтөрүп, адамдын көзүнө көрүнөт. Анын уусу нейротоксикалык касиетке ээ. Тиштен өлүм тез эле жарым сааттын ичинде пайда болот. Анткени дем алуу жана жүрөк кан тамыр системалары шал болуп калат. Бул учурда териге зыян дээрлик көрүнбөйт. Конвульсия, кусуу, диарея байкалат. Кызыктуу факт. Филиппиндеги кобра уусу түкүрүп 3 метр аралыкты каптай алат.
Жолборс жылан. Австралияда жана коңшулаш аралдарда көптөгөн аспиддер жашайт. Алар сырткы көрүнүшү боюнча абдан айырмаланат. Бирок алардын бардыгында бир жалпы өзгөчөлүк бар. Өтө күчтүү уу. Австралиялык жолборс жыландарынын денеси күрөң, кара же зайтун түстөрүндө, ачык түстөгү шакектерде болушу мүмкүн. Салкын жерлерде жашаган жыландар адатта караңгы түстө болот. Жүзү канчалык кара түстө болсо, ал жылуулукту ошончолук жакшы сиңирет. Жолборс жылаан чакканда жаныбар ошол жерден өлөт. Жабыр тарткан адам жергиликтүү ооруну, уйкуну сезет. Бир нече сааттан кийин нейротоксикалык уулануунун таасири өз ишин аткарат. Дем алуу системасынын булчуңдарынын шал оорусу жана жүрөктүн кармашы башталат. Кара мамба. Жер бетинде мамбалардын 4 гана түрү жашайт. Алардын бардыгы Африкада жашашат. Өтө уулуу. Жергиликтүү калк мамбалардан коркуп, аларды терең урматтоого үндөйт. Чындыгында кара мамба өтө сейрек кездешет. Анын аты ооз көңдөйүнүн кара түсүнө байланыштуу. Бул Африкадагы эң уулуу жылан деп эсептелет. Узундугу 4 метрге чейин барат. Кара мамба кээде баш калкалай турган жайлуу жерге барууну жакшы көрөт. Бул көңдөй таштардын ортосундагы жарака, жада калса үйдүн чатыры же камыш болушу да мүмкүн. Кызыгы, кара мамба эң тез кыймылдаган жылан. Кол салганда ал саатына 20 чакырымдан ашык ылдамдыкта жүрө алат. Кара мамбанын ачуусу абдан чукул. Ал кичине коркунучка дуушар болгондо кол салууга ар дайым даяр. Жада калса аябай ылдам кыймылдап, башын жана моюнун жерден жогору көтөрөт. Ошондо сиз каалаган учурда душманга чабуул кое аласыз. Бул жыландын уусу өтө коркунучтуу. Ал бир эле учурда 25 кишиге зыян келтириши мүмкүн. Эгер сиз антидотту денеңизге киргизбесеңиз, өлүмдүн ылдамдыгы 100%. Жабырлануучу жабыркаган жердин кескин оорушун сезет. Андан кийин анын эс тутуму башаламан боло баштайт. Анан көздөрүнө жарылуу пайда болуп, денеси калтырап, тырышып калат. Жүрөк айлануу, кусуу, дем алуу, камоо, кома жана өлүм тез кошулат. Ага жарым сааттан ашык убакыт кетпейт. Тайпан. Аспиддердин үй бүлөсүнүн мүчөсү. Бул Австралиянын эң ири уулуу тургуну жана Жаңы Гвинея адамдары үчүн өтө кооптуу деп эсептелет. Жергиликтүүлөрдүн ою боюнча, ал сейрек жайгашкан калктуу пункттарды жакшы көрөт жана ал жерлерде жойлоп жүрөт. Бул абдан чоң сойлоочу. Уулуу тайпан тиштери 1 сантиметрден да чоңураак. Тайпандын уусу коркунучтуу. Ал бир эле учурда 12 кишини чагып өлтүрүүгө жетиштүү. Антидот денеге сайганга чейин анын кол салгандан кийинки аман калгандарынын бири да болгон эмес. Эгерде сиз тезинен медициналык жардам көрбөсөңүз, реанимация бөлүмдөрүнөн качууга болбойт. Анын уусу нейротоксикалык гана эмес, коагулопатиялык касиетке ээ. Тамырдагы уйган кандар тез арада пайда болушуна жана кан тамырлардын жабылышына өбөлгө түзөт.
Малай көк крайт. Бул жылан Индонезияда жана түштүк чыгыш Азияда кездешет. Малай крайы түнкү жырткыч. Башка жыландарды ууга алганды жакшы көрөт. Тиштеп салгандан кийин крайт жабырлануучуну кое бербейт. Бирок ууну мүмкүн болушунча терең кирип кетиши үчүн жаакты бир нече жолу кысат. Бул уу эң күчтүү нейротоксин. Ал кобранын уусуна караганда алда канча күчтүү. Тагыраак айтканда 16 эсеге күчтүүлүк кылат. Анын иш аракетинен улам шал оорусу тез эле пайда болот. Өлүмгө жарым күн жетиштүү.